Amansыздарбы, урматтуу мекендештер, сак саламат жүрөсүздөрбү? Жакшылап көңүл буруңуздар, бир аз убакыт бөлүңүздөр. Дагы бир сатыла турган үй көрсөтөбүз. Ошто Ош-Арабан жолунун боюндагы Жаңы Тээке конушунда жайгашкан. Чоң трассага жакын туугандар, мына бул ушу сатыла турган үй жайгашкан көчө. Биз азыр Элиза деген дүкөндүн жанындагы ылдый түшкөн көчө менен түз түшүп эле эң акыркы оң тарапка бурулган ушул көчөгө бурулуп, андан бери дагы 200 метр жүрүп келдик. Ушул көчөнүн аягында экен, аягында оң тарапта жайгашыптыр туугандар. Жалпы жер аянты документ боюнча 6 сотук, ал эми фактически 8 сотук экен. Көчөсү дагы кенен, көрдүңүздөрбү? Электр линиясы тартылган, жарыктандыруусу коюлган, интернет тартылып келиниптир, таза суу бар экен. Чоң жолго жакын туугандар. Кана, баштайлы анда. Мына ушул дуалдын чекеси бул чек ара. Ал эми Пескоблок дуалдын тетиге кошунан үйүнө чейин курулган жери турат, топурак төгүлгөн жер. Ошол жерге чейин чек ара барып такалат туугандар. Анан дарбазасын караңыздар. Дарбаза бул жанагы откатный дарбаза коюлуптур. Моторчиги коюлуп, кийин алыстан келе жатканда пультту басса эле ачылып жабыла бере турган дарбаза экен. Үйдүн баасын ушул жерден айтып коеюн, а? Үйдүн баасы $73 000 кеми бар. Үй чындыгында жакшы проект менен курулуптур. Бир кабат, сырты шыбалган, бер жактары гана калган. Ичи электромонтаждары жасалыптыр. Жалпы артындагы кухнясын кошкондо 7 бөлмөлүү үй экен, 7 бөлмөлүү. Узундугу бул жагынан 13,5 метр, ал эми туурасы бул жагынан 12 метр экен. 12ге 13,5 болуп калат. Айланасы бүт бийик дуал менен тосулган мына. Пескоблок, фундаменти да бийик, төр жагы вообще эле бийик туугандар. Анан чатырын көрүп турасыздар, шифер менен жапкан, сливтерине каккан, чатыры тегиз жакшы жабылган. Сырттан дарбазадан киргенде оң жакта мына 7,5 тонналык суу кампа курдуруп койгон. Даяр. Ал эми төрдө болсо мына кошумча курулуш болуп турат. Буну жанагы кошумча курулуш катары пайдаланса болот. Оң жагы төр көмүркана, окошкасы бар, сырттан эле көмүрдү алып келип, окошканы ачып эле ичине көмүр түшүрсө болот. Ал эми бер жагы 2 бөлмөлүү баняга пландаштырган экен. Каласаңыздар баня кыласыздар, же болбосо очоккана, летний кухня жасап алсаңыздар болот да. Бул жер мына үйдүн кире бериши. Тепкич ушул жерге жасалат. Үстү козерок шапка болуп жабылат. Же болбосо прихожканы сыртына же ичине жасап алсаңыздар болот. Ал эми бул жагы зал, залдын терезеси бийик, панорамный, полдон башталган чоң терезе коюлган туугандар. Кана, бисмилла, жүрүңүздөр. Мен азыр чекеден тааныштырайын. Үйдүн жарым жартылайы, тагыраагы бул жактагы 3 бөлмөсү ремонт боло элек, только электромонтаж жасалган боюнча. Ал эми мына ортодогу тосмону атайын убактылуу гипсокартон менен тосуп койгон, ошол тосмонун нар жагы ремонттору жасалган, жашаганга шарты бар, отоплениясы менен. Азыр нар жагынан айланып кирип көрөбүз да. Бул тосмону алганда узун коридор экен, өтө сонун экен туугандар. Келиңиздер, залга кирели. Мына бул эшиктен бияка киргенде бул зал, мейманканасы. Бул залдын узундугу 8 метр чыгат. 8 метр, туурасы 4 метр. 8 метрди, туугандар, узундугу 8 метрди. Мына бул жердеги гардеробныйдын же болбосо душевойдун ордун кошкондо эсептеп атам да. 1,5 метр тууралыкта мына бул жерден перегородка уруп тосо турган болсо туугандар, ушул жерден түз бул жакка тосо турган болсо, бул жакта эшиги бар. Бул эшиктен киргенде бул узун санузел болот. Төрүнө душ, ажаткана, кир жуучу машина, раковина, күзгү, ушул катарга бүт коюлат, форточкасы мына коюлган, көрүп турасыздар, Отопление нар жагына жасалган үчүн мына үстүндө подачасы, астында обраткасы, турбаларындагы учтарын заглушка кылып бияка чейин киргизип койгон. Бул эми зал, мейманкана. Эми бул жакта дагы 2 бөлмө бар, ушуларды көрсөтөлү. Мына бул эшиктен киргенде оң жактагы бөлмөгө кире турган болсок, бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мынакей. Бул да кошуна тарап болгон үчүн 2 кичинекей эле терезе коюп койгон. Бир терезеси бул жакта. Бөлмөнүн туурасы 3 метр, узундугу 4,5 метр. 3кө 4,5 болуп калат. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мындай электромонтаждарындагы бүт распайка менен жасап, кабелдерини тартып койгон. Андан кийинки 3-чү бөлмө, бул ортодо кыздар бөлмөсү, мынакей. Кыздар бөлмөсү, терезеси төрдө, чоң терезе коюлган, узундугу 4,5 метр, 5 метрди чамалап калат экен өзү узундугу. Туурасы 3 метр.
15 шарчы метр чыгып калат да. Бул жыгачтарын карап коюңуздар мына. Жыгачтары да мына сасына бая таштамай торсундар коюлуп, анан гарбилдерди таштап, кордонду жаткырып, ылайды басып, чорный потолокторун жасап койгон. Эми артына өтөйлү. Артында ушу кошумча очоккана навес подвалы курулган. Дарбазадан кирген унаа ушул жак менен түп-түз аркасына айланып өтүп кетсе болот экен туугандар. Бул жерде деле кийин навес кылып чаап койсо болот. Мына бул жактарга бүт шебен төшөп, тегиздеп койгон. Артында дагы жери кенен, бул жакты мына жашыл зона кылса болот. Бул жактары мына кошуна жагы бийик фундамент куюлуп, анан пескоблок менен урулган. Төрдө навес, асты очоккана, тапчан жайы, ажаткана. Бул жерде болсо ортодо септиги бар. Ана үйдүн аркасына келип калдык. Үйдүн арт тарабы көрүп турасыздар, мына терезелери пластик, үстү мына навес болуп жабылган туугандар көрүп турасыздар. Муну жакшылап дагы жаап коюш керек. Убактылуу эле ушинтип жапкан. Кооздоп жакшылап жабыш керек. Тепкичини куйган. Мына ушул жерден туугандар эми буяка үйгө киребиз. Анан очокканага киребиз. Так, мына кирип келдик. Бул артынан киргенде да. Киргенде бул жер холл. Отурган үй, же отурган жер деп койсок болот. Туурасы 3 метр, отопление бүт тартылган. Наржак кухня болгон үчүн отту кухнядан жагат, печка ысыйт, үй полностью ысыйт туугандар. Мына орто бул жер тосулат. Бул жак TV зона. TV зона. Бул жер холл болуп калат, отурган үй. Сырттан киргенде оң жакта дагы терезе, дарча, отоплениясы бар. Жанагы тосмо мына бул тосмо. Бул тосмо алынат да. Алынганда узун коридор болуп калат. Ошол эле детскийден кийин дагы бир бөлмө бар. Бул балдар бөлмөсү, узундугу 5 метр, 4,5, туурасы бул дагы 3 метр. Отопление бар, жашаганга шарты бар. Биякта болсо улгайган ата-энелердин уктоочу бөлмөсү бар мына. Узун туурасы 4/4. Терезеси чоң терезе коюлган, отопление тартылган, полная стяжка куюлган, дуалы штукатурка болуп, анан актап койгон, табигый. Патологу мына гипсокартон менен бир бассейн болуп жасалган. Ортону гипсокартон менен тосуп, бул жагын душевой кылып жасап койгон. Бул жуунуучу бөлмө. Улгайган ата-энелердин жуунуучу тазалык бөлмөсү. Бул төр жуунуучу жайы. Биякта болсо унитаз, раковина, бүт бардыгы катар-катар коюлат туугандар. Көрдүңүздөр, Бул жерге эшик коюлат, бул жерге да эшик коюлат. Демек, биз азыр 6 бөлмөнү көрдүк. Мына бул ушул бөлмөнүн дагы потолоктору жасалган. Ал эми мына жакка кире турган болсок, келиңиздер. Бул бөлмө кухня, мынакей. Жанагы печка, болгондо дагы сапок печка койгон. 5 обороттуу сапок печка. Бул жагын бир аз бийик кылып көтөрүптүр. Ал эми бул жагына пол кагылат окшойт менимче. Төрү мына ушул чекеден бул чекеге чейин кухонный мебель болот. Электроточкаларын жасап койгон. Кухонный мебель, ортодо чай иче турган орундук, бул жер ашкана. Терезеси дагы, эшиги дагы полдон жогору көтөрүлгөн, чоңунан. Көрдүңүздөр, эми мына бул жакка келиңиздер. Мына жерге да суу канализацияларды чыгарып коюптур. Раковина коюлат. Ушул ашкананын асты подвал. Подвал болгону бир эле бөлмөлүү подвал. Тепкич мына жактан түшүп эле ылдый түшө турган тепкич болот. Ал эми бул жагы навес. Навестин асты мына жер тапчан коюлат, сөөрү. Мына жак жанагы очоккана. Очоккана курулат. Ушул жерге мындай угловой очоккана курса өтө сонун болот. Биякта эми даараткананын эшигини жаап коесуздар. Даараткананын арт жагы бул эми отунгана кылса болот бул жерге да. Тандыркана бул жер айткандай. Тандыр курулат бул жерге. Мына жер септик, мынакей. Ушул жер септик. Көрдүңүздөр? Тиги сууну, канализация турбаларыны нар жакка дагы биринчи кирген үй тарапка дагы ал жакка тартып киргизип койгон. Тетиги баня деген жакты да көрсөтүп коелу. Баасы $73,000 кеми бар. $1-2,000 түшүп берет экен. Эгер жаккан болсо ушу $70,000 тегерегинде сүйлөшсөңүздөр болот экен. Документтери баары так экен. 6 соттук жер аянты ашыкчасы менен экен туугандар. Түшүндүңүздөр, Эми мына жактагы ушу сарайыны көрсөтүп коелу. Сарай дегенде бул өзү баняга ылайыктап курган экен. Эс алуу бөлмөсү мына киргенде. Мына жерден от жагылат, печка коюлат экен. Биягы ушу парилкасы, жуунуучу жайы бүт баары мына ушунун ичинде болот экен да. Бул өзү пескоблок менен курулган экен. Муну эми өзгөртүп алсаңыздар да болот. Же болбосо үстү жагын ачып, бир аз бийигирээк кылып бул жакты времянка кылып алсаңыздар да боло берет. Эми аны өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Кыскасы ушул.
чоң трассага жакын, транспорт ошо чоң трассадан нары бери такси, автобус, маршруткалар өтүп турат. Анан Айыл өкмөттөн ушул жерге чейин 2 километрдин тегерегинде. Элиза деген маркеттен бурулуп киресиздер. Бул жер Теке, жаңы Теке конушу, нар жагы 218 квартал болуп калат да. Теге тоонун асты. Ошонун трассанын берки бети болуп калат да. Түшүнүңүздөр, Анда жыйынтыктайлы. Мына Кеңеште, центрде мектеп бар, айыл өкмөт бар. Ал жерде поликлиника бар. Поликлиника. Ушул нерселер бар туугандар. Анан жакын жерлерде ушу баягы частный бала бакчалар дагы бар да. Унаа базар жакын. Анан азыр запчасть базары ушул жакка көчүп келе турган болуп атат. Андан сырткары мөмө жемиш базары бар ошо чоң трассага жакын жерде, Смутутуда. Кыскасы пай-пай жерде. Анда жыйынтыктайлы, бар болуңуздар. Экрандагы номерларга чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. $73,000 кеми бар. Ушул үй сиздерге насип кылсын дейли. Дайым ушундай үйлөрдү тартып жүрө берели. Видеого лайк басып, ушул видеону сөз түрдө репост кылып башкаларга бөлүшүп коюңуздар дейбиз. Тынч болуңуздар туугандар. Дарбазасында жакшы дарбаза коюлуптур. Аманчылыкта көрүшүп туралы. Ассаламу алейкум. Үй чындыгында жакшы үй экен.